Assalamu alaikum mekендештер. Бүгін 17 июнь 2023 жыл. Жалпыңыздарға салам. Баруыңызға эле көрініп тұрғандай, Қырғызстандағы болып отқан ар кандай окуялар боюнча пикир айткым келди. Депутаттар жөнүндө сөз болмокчу. 23 июнда кайсы бир шылуун ырчы чалыш, анын атын да атагым келбейт. Бир Шумпайдын барып концерт сыяктуу берүүсү боюнча Бишкек шаарында элдин баары каршы чыгып, бул туура маселе албетте, коомчулукту колдойбуз. Ошону менен бирге эле эл өкүлдөрү дагы көпчүлүгү катуу турушту. Туура эмес, бул кишинин, бул Шумпайдын келгени бул биздин менталитетке, үрп-адатка, каада салтка таптакыр карама-каршы келет деп. Толук колдойбуз, азаматсыздар. Ошол эл өкүлдөрүнө айткым келет да. Туура чечим кылдыңар. Ар намысты бекем кармадыңар, азаматсыңар. Убагында казино маселеси көтөрүлгөндө эмне үчүн оозуңарга талкан салып отурдуңар? Мен ушуга таң калам да. Ошол бүгүнкүдөй жигитче турсаңар болбойт беле? Ия, миллион депутаттар, силерге бул салыштырмалуу айтканда, азыркы келе турган Шумпай менен, Кудайга шүгүр, азыр бул нерсеге бөгөт коюлду, барып концерт койбой турган болду. Бул жакшы чечим. Ошол киши менен казинону салыштырганда, казино маселеси өтө оор маселе. Бул мамлекеттик деңгээлдеги проблема болуп эсептелет. Бул нерсени силер колдоп кабыл алынып, бүгүнкү күндө казино мыйзамдуу түрдө иштеп атат. Бул нерсе силер үчүн эчтеке эмеспи? Кыргыздын, мусулман калкынын каада салтына, үрп-адатына, менталитетине туура келе береби? Окшошо береби? Мыйзамдуураак болуп эсептелеби? Кээ бир кишилер айткандай. Ушул нерсеге да каттуу турсаңар болмок. Ушул суроону өзүңөргө берип көрсөңөр болмок. Бул сын пикирди силер туура түшүнгүлө, туура кабыл алгыла. Азырда кеч эмес, ошол казино маселесин бүгүнкүдөй кечеги күнү тиги Шумпайга каршы чыккандай дагы деле көтөрүп чыгып, каршы чыгып жокко чыгарсаңар болот. Бул силердин толук кандуу укугуңар. Дагы деле кеч эмес, ойлонуп, ошол казино деген маселени жокко чыгаруу силердин колуңарда. Терең ойлонгула. Кыйындар.